Репрессия темасын, үркүн темасын ачык айткандан, ошо мамлекеттик деңгээлде иш-чараларды алып баргандан коркобуз. Тарыхты эгер билбесек, тарых кайра кайталанат. Ошо атабыз кайда же күйөөм кайда деп кайрылгандарга 10 жылга кат алышууга укугу жок, бир лагерлерге айдалды деп калп айтышкан. Россияга болгон көз карандылык деп ачык эле айтсак болот. Биздин мамлекет башчылары коркот. Согушка болгон сүйүү болбош керек. Согуш эч качан согушта победитель деп коет го, уткан киши болбойт. Эки тараптан утулат. Ар бир адамдын өмүрү бул баалуу деген деңгээлге ушул аң сезимибиз ошого жетпейин, бул репрессия кайталана берет, согуш боло берет. Гүлзат, алгач мына ушул эсимде изилдөө аянтчасы жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Эсимде изилдөө аянтчасы мындан 5 жыл мурун негизделген. Негиздөөчүсү Элмира Ногойбаева. Эсимденин негиздөөнүн деги эле маңызы, максаты, миссиясы бул ошо биздин официалдуу тарыхка альтернативдүү бир вариант керек болчу. Анткени ушул 20-кылымдын тарыхы абдан бир тараптуу жазылып калган. Анан ошо эсимде изилдөө аянтчасы көмүскөдө калган тарыхтарды кайрадан изилдеп чыгууну сунуштаган бир аянтча деп айтсак болот. Эсимде жакында уюштуруп жаткан үркүн жүрүшү жөнүндө айтып берсеңиз, баарыбызга кызык. Бул жүрүш кандай өтөт, максаты эмне? Эсимде изилдөө аянтчасынын деги эле изилдөө периоду 1916-жылдан башталып азыркы күнгө чейинки мезгилде камтыйт. Ошо 1916-жылдагы үркүн окуяларына байланыштуу эскерүү жүрүш 5 августтан 14 августка чейин уланат. Анткени ошол Кыргызстандын аймагында үркүндүү эскерүү жумалыгы августтун 1 жумасы деп белгиленген. Анан анткени 1916-жылы ошол июль айларында башталганы менен эң чоң массалык кыргын ошол август айына туура келет. Ошол себептен Кыргызстанда мамлекет тарабынан бекитилген августтун 1 жумалыгы эскерүү жумалык катары. Бирок Кыргызстандын аймагында ошол үркүндүү деги эле тарыхый эс тутум саясатына мамлекет тарабынан бир чоң иш-чаралар көп деле анчейин кылына берилбейт. Мисалы үчүн үркүндүн 100 жылдыгында мамлекет тарабынан абдан чоң мероприятиялар, иш-чаралар, эскерүү жүрүштөрү, эстеликтер орнотулса, андан кийин ошол чоң юбилейден кийин унутулуп калган. Бул мисалы үчүн былтыр үркүндүн 105 жылдыгы болду. Ошол 105 жылдыгында Ысык Көл облусунун Жети Күз районундагы Тосор айылы эскерүү жүрүшүн уюштурган. Ал эскерүү жүрүшкө биз дагы эсимде изилдөө аянтчасы чогуу катышып келгенбиз. Анан ошол үркүндүн 105 жылдыгына андан башка иш-чара деле мамлекет тарабынан кылынган жок. Ошол Кыргызстанда эме деп айтып коет го, сверху вниз деп коет го, мамлекеттен ылдый эмес, бизден снизу вверх кетет да инициативалар бүт баары. Ошол быйылкы биз кылып аткан эскерүү жүрүш дагы ошол бейөкмөт эле бир долбоордун демилгеси деп айтсак болот. Биздин бул жүрүш Бишкектеги түштүк дарбазадагы эскерүү ташынан башталат. 1993-жылы ал жакта 2,5 гектар жерде үркүнгө арналган мемориал орнотулат деп мамлекет тарабынан сөз берилген. Жана эскерүү ташы, кичинекей эскерүү ташы коюлган 2 метрлик. Бирок ошондон ушул күнгө чейин ошол эстелик дагы деле орнотулбай келет. Жана ошол сөз берилген жер менчикке өтүп кетип, азыр ал жакта бир кафелер, ресторандар салынып кеткен. Анан ошого бир протест кылып, буга чейин дагы Кыргыз эл коому же болбосо Элери Бетикчи деген изилдөөчү бир протесттик көз карашта кылып, ошол жакта Куран окутууларды, акцияларды жүргүзгөн. Анан биз дагы ушул эскерүү жүрүшүбүздү именно ошол таштан баштап бир символикалык белги болсо деп ойлоп жатабыз. Анан эскерүү жүрүш ошол түштүк дарбазадан башталат. Анан Токмок шаарына барып, ал жактагы үркүндүү эскерүү жайларына барып зыярат кылынат. Анан Боомдон ары Көкмойнок, Балыкчы, анан Ысык Көлдүн күнгөйүнөн Тескейин көздөй айланып чыгабыз. Ошол эле айтып кетчү нерсе, биз ашууларды дагы пландаштырып жатабыз. Мисалы үчүн Каркарага чейин же Сөөк ашуусуна чейин жетсек деп пландаштырып жатабыз. Бул эскерүү жүрүш 10 күнгө уланат. Максаты ошол колониалдык
мезгилдеги ошол массалык кыргынды эскерүү, ошол Үркүндүн курмандыктарын эскерүү деп айтсак болот. Бул жүрүшкө кимдер катыша алат? Бул жүрүшкө бардык каалоочулар катыша алат. Бул эскерип айта кетчү нерсе, бул долбоор эмес же бир жактан, бир организациядан финансылык кылып жаткан долбоор эмес. Бул деген ар бир өзүбүздүн ошо эсимде изилдөө аянтчасынын демилгеси. Ар бир катышуучу өзүнүн тамак ашын, жаткан жерин өзү төлөйт, биз дагы өзүбүз төлөйбүз. Анан бардык катышуучуларды чакырабыз, каалоочулар катышса болот. Биз ошол организацияны, точкаларды, картаны, программаны өзүбүздүн мойнубузга алабыз, бирок каражатты мойнубузга ала албайбыз. Ошондой эле бизде ал жакта 18 эскерүү жайына зыярат кылынып, Куран окулуп, ошол жактар изилденсе, каалоочулар кайсы бир эле ошо эскерүү жайын, кааласа 2 эскерүү жайын, кааласа 3, кааласа бардык жагын биз менен чогуу жүрүп, чогуу катышса болот. Үркүн темасы негизи эле биздин тарыхта, мектеп программасында же жогорку окуу жайларда жеткиликтүү, анан ачык окутулбай, бир тараптуу гана окутулганы ал баарыбызга маалым. Анан жалпы кыргызстандыктар, кыргыз эли ушул Үркүн жөнүндө билбеген дагы кандай фактылар, окуялар бар? Үркүн жөнүндө мен өзүм темам изилдөө, тарыхчылар, ар бир тарыхчынын өзүнүн изилдөө темасы болот. Меники Үркүн эмес, бирок ошентсе деле Үркүн жөнүндө айтып кетсем, бул деги Совет доорунда, жаңы Совет доору орногондон кийин Үркүн темасы көтөрүлүп, Үркүн жөнүндө бир 40-жылдарга чейин ачык айтылып келинген. Мисалы 1936-жылы Үркүндүн 20 жылдыгына карата чоң көргөзмө уюштурулуп, Кыргызстандын Советтеги бардык сүрөтчүлөр катышып, өзлөрүнүн ошол эле Чуйковдагы арасында болгон сүрөттөрүн коюлган, ошол эле тарыхчылар ошол эскерүүлөрдү топтоп жаза башташкан. Бирок ошол 50-жылдардан кийин Үркүнгө бир аз кысым жасалып, айтылбай калганда, мындайча айтканда, ал бир Совет доорунун бир пропагандасына айланып, бир социалдык кедейлердин байларга болгон көтөрүлүшү же болбосо революциялык кыймылдын бир бөлүгү катары көрсөткөнгө аракет кылышкан. Анан эгемендүүлүк алгандан кийин кайрадан Үркүндү эскерип көптөгөн марштар болгон. Мисалы үчүн 1991-жылдагы Үркүндүн 75 жылдыгына карата түзүлгөн өмүркөчү эскерүү жүрүшүн Ашар деген кыймыл, жана Кыргызстандагы демократиялык кыймыл деген 1991-жылдары кыймыл болгон, ошолор көтөрүп чыгышкан. Бул жөн гана Үркүндү гана эскерүү эмес, ошол 1991-жылдагы эгемендүүлүккө болгон бир чоң акция деп дагы айтсак болот. Ошол эле жүрүш Үркүндүн 100 жылдыгында 2006-жылы, Үркүндүн 90 жылдыгында 2006-жылы көтөрүлүп чыгып, дээрлик ушул беделге чейин барып, ушул катышуучулар сөөгүк чогултушкан. Сөөгүк чогултуп, кайра көмүү процесси болуп, ошол эле жактан ошол ашуулардан бир жаш кыздын сөөгү табылган. Ал башына ок тийип каза болгон, ошол сөөгүндө көрүнүп турган. Ошол сөөгүктү боом капчыгайына алып келип кайра коюшуп, анан аны Касмалы Баяленовдун Ажар деген чыгармасы бар эмеспи? Ошол чыгармага образды кылып, Ажар деп атап эле, ошол боом капчыгайына коюп, ал жака да таш коюшкан. Кийин ошол жакта Ажардын эстелиги болсун деп. Бирок тилекке каршы азыркыга чейин ошол эстелик турбай эле, ошо таш боюнча турат. Андан сырткары ошол мамлекет тарабынан 2016-жылы Үркүндүн 100 жылдыгында чоң иш-чаралар болду. Ата бейитте чоң мемориалдык комплекс курулду. Андан сырткары ошол Эмил Каптагаев тарабынан, Жумагазы Садыр уулу тарабынан кичи эскерүү жайларында, Балбак Төлөбаев тарабынан эскерүү таштары орнотулду. Азыркы күндө дагы ошол мамлекетке сунуштар көп экен. Бирок каражат маселесинен же дагы бир тышкы ички саясат маселесинен ошол Үркүндү эскерүү анчейин мамлекет тарабынан көңүл бурулбай келет. Кийинки темага өткөнгө чейин мен сиздин ошол изилдөөчүлүккө, тарыхка кандайча кызыгып калганыңыз, кандайча келип калганыңыз жөнүндө сурагым келип турат.
Мен тарыхты кичинекей кезимден жакшы көрчүмүн. Анан ошол себептен кичинекей кезимден деле биздин үйдө да баары гуманитардык илимдерге кызыгышат. Ошол себептен мектепте окуп жүргөндө эле өзүм үчүн тарыхчы болом деп чечип койгом. Анан кийин ошол тарых бөлүмүн бүткөндөн кийин эсимди изилдөө аянтчасына кирип, анан ошол биз окуп жүргөн официалдуу тарыхка бир альтернативдүү вариант катары эс тутум саясаты же эс тутумду изилдөө деп, англисче memory studies деп коет, кыргызча эс тутумду изилдөө деп атап жүрөбүз. Ошол багытка кызыгып, ошол багыт менен изилдөө кылып жүрөм. Бул багыт жөнүндө кененирээк айтсак, мисалы үчүн официалдуу тарыхта баары мамлекет бир тарых өзү пропаганда деп дагы айтсак жаңылышпайбыз да. Тарых мамлекет тарабынан жазылат, мамлекет тарабынан заказ берилет. Анан ошол учурда эле мамлекетке же бийликке жакпай калган жерлер көп учурда биз окуган тарыхка кирбей калат. Ал эми эсимди изилдөө аянтчасы же болбосо жана жогоруда айтып кеткен эс тутумду изилдөө бул ушул көмүскөдө калган тарыхтарды кайрадан айтып чыгуу, мисалы үчүн ошо репрессия темалары, азыр жогоруда айтып кеткен үркүн темасы, совет доорундагы көп ушул жабык калган темаларды кайрадан аңдап түшүнүү деп айтсак болот. Сүргүн темасы, Украинага сүргүнгө айдалган, кулакка тартылган кыргыздар, кыргызстандыктар жөнүндө изилдөөңүзгө күбө болуп калдым. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, канча кыргыз, канча кыргызстандык Украинага сүргүнгө айдалган? Эсимде аянтчасы бул ушул именно кулакка тартуу саясаты, анан ушул саясаттын алкагында жүргүзүлгөн депортацияны 3 жылдан бери изилдеп келет. Биз бул теманы Кыргызстандан баштаганбыз. Ошо Ысык көлүнүн тегерегинде абдан көп үй бүлөлөр, репрессия кабылган үй бүлөлөр көбүнчөсү ушул кулакка тартылып 30-жылдары Украинага сүргүнгө айдалганы жөнүндө жеке тарыхтарда чогултуп калдык. Анан ошо тарыхтар абдан көбөйүп баштаганда биз ошо Украинага барып, архив, ал жакта архив ачык 2014-жылдан бери. Анан архивтер ачык, изилдейли деп, анан Украинага барып ушул жөнүндө Украинанын Херсон облусунан, Одесса облусунан, анан Киевке барып ушул теманы изилдеп келдик. Бул деги эле кулакка тартуу саясаты жөнүндө айтсак, Кыргызстанда Жолдошбек Бөтөнөбөев деген тарыхчы бар. Ошол тарыхчынын айтымында Кыргызстанда кулак категориясына кирген, кулак деген бай, манап дегенди түшүндүрөт. Ошол категорияга кирген 1,8, калктын 1,8 гана ошол категорияга кирчи, бирок ошол 30-жылдары бир мамлекеттин репрессиялык саясатына ылайык Кыргызстанда 10%, Кыргызстандын 10% ошо кулак деп бир кысымдарга кабыл алынган. Ошолордун арасында кулак деп Кыргызстандын өзгөчө түндүк облустарынан кулакка тартылып, анан Украинага сүргүнгө айдалгандар бар. Алардын саны 3000 адамдан ашуун. Бирок архивдик документтерде адам деп жазылбайт, алар чарба деп айтылат. Чарба деген сөз бул үй бүлө деген сөз. Бир чарба, бир үй бүлө. Анан 1931-жылдын 28 августундагы архивдик документке таянсак, Кыргызстандын аймагынан 31-жылы эле 638 үй бүлө кулакка тартылып, Украинанын ошо Херсон облусунун Скадов районуна сүргүнгө айдалып жатат. Бул 31-жылы гана. Бул процесс 34-жылга чейин уланып жатат. Анан ошол жактан суроо жаралат да, эмне үчүн кыргызстандыктарды Украинага айдап жатат? Анткени сүргүнгө айдалганда деген суук ыңмактарга же борбордон алыс аймактарга айдашкан. Бирок Украинанын түштүгү андай категорияга кирген эмес. Ал мындай элдер жашап кеткенге ыңгайлуу, күн жылуу, жер жакшы иштеген аймак. Анан ошол эле учурда, ошо 30-жылдары Кыргызстандын аймагынан бир 700 үй бүлө айдалып атса, Өзбекстандын аймагынан 3300 үй бүлө айдалып жатат. Анан анын себебинин баары ошол Кыргызстандын Борбордук Азияда басмачылык кыймыл болуп, анан СССРде деги эле ошол биринчи колхоз, совхоздорду түзүп жатканда экономикалык кризистер болгондуктан пахтанын жетишсиздиги болуптур. Анан ошо СССРде жаңы политика ошол Украинанын түштүгүндө пахта иштетүү, пахта өндүрүү саясатын кабыл алышып, анан аларга бекер иштөөчү киши керек болгон.
Анан ошол себептен Кыргызстандын аймагынан ошо 700 үй бүлө, анан Өзбекстанда тажрыйба көбүрөөк болгондуктан 3300 үй бүлө. Ал жакта мындайча айтканда кулак болгон үчүн же бир кабайманап болгон үчүн эмес, жөн гана иштөөчү киши керек болчу. Бекер жумушчу керек болгондуктан ошо Кыргызстандан, ошо Борбордук Азиядан Украинага айдашкан. Биринчи аларды Украинага сүргүнгө айдаганда 5 гана, кээ бир үй бүлөлөргө 5, кээ бир үй бүлөлөргө 10 жылдык мөөнөт берген. 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин үй бүлөсү Кыргызстанга кайтып келиш керек болчу. Бирок ошол 1930-жылдары айдалгандар 35-36 жылдары кайра кайтып келе алган эмес. Анткени ошол пахта иштетүү ал жакта 8 эсе кыргыздарды ошол Борбордук Азиядан, Орто Азиядан айдалгандар көбөйгөндүктөн ал жакта пахта иштетүүнүн өлчөмү 8 эсе өсүп, анан аларга дагы деле жумушчу керек болгондуктан алардын мөөнөтүн дагы 10 жылга, дагы 5 жылга узартып койгон. Көптөр 1941-жылы Кыргызстандын аймагына кайтып келиш керек эле, бирок ошол жакта 1941-жылы ошо ата мекендик согуш деп коебуз го. Согуш башталып калып, Украинанын аймагын ошо фашисттик Германия, Румыния тарабынан басылып алынып, кыргызстандыктар кайтып келе алышкан эмес. Ошо 1944-жылы гана кайра Украина бошотулгандан кийин анан кыргыздар өз мекенине кайтып келе алышкан. Азыр ошол айтып кетчү нерсе, азыр дагы ошол Украинанын түштүгү, особенно ошол Херсон аймагы оккупацияда турат да. Ошол учурда да ушундай кыйналыштар болгон. Дагы бир нерсени айтып кетчү нерсе, ошол 1932-1933-жылы Украинанын тарыхында абдан трагедиялуу чоң окуя болуп жатат. Бул ачарчылык, өзүлөрү Голодомор, улуу Голодомор деп атап жүрүшөт. Алардын курмандыктары, миллиондон ашык адамдардын сандары айтылып жүрөт. Ошол учурда кыргыздар именно ошол Голодомордун алдында Украинага айдалышканда 1930-жылдары. А Украинада 32-33-жылы улуу ачарчылык болуп, өзүлөрү кыйналып турган. Бирок ошол учурда дагы кыргыздарга абдан мамилеси жакшы болгон. Ошо сүргүнгө айдалып барган кыргыздарды жакшы кабыл алып, алардын жолдон сүргүнгө баратканда баары эле көбү кырылып калышкан. Анан ошентсе деле барганда кыргыздарга абдан жакшы мамиле кылып, ошол жакта арбуз, коон аябай кенен өстүрүшөт. Алардын ошо биздин өрөнүн окшоп кетет аба ырайы. Анан ошо кыргыздар бул жеке тарыхты биз чогултканда, озеки тарыхта жазылып калганда, кыргыздарга деп арбуз алып келип берип, коон алып келип берип, ушундай бир жакшы жылуу меймандостугун көргөзгөн, кордук, зомбулук көрсөткөн эмес. Анан ошол абдан дос болуп калышыптыр кыргыздар менен Украина, ошол жергиликтүү калк. Кийин дагы кайра катташып, кыргыздар кайтып келгенден кийин дагы ал жактарга барып турушкан. Ошондой эле Украина элинин ошол салттарын өзүлөрүнө алышкан деп дагы айтсак болот. Анткени ошол жактан келгенден кийин жана Украин музыкалык инструменттеринде көптөрү ойношкон. Мына ушул изилдөөңүздө өткөндө көрсөттүңүз, Украинага сүргүнгө айдалып, ошол жакта каза болгондордун эмне себептен каза болгонун себебин архивтерде такыр башкача жазылганы тууралуу. Бул 1900 ошол сүргүнгө айдалгандар өзүлөрү куугунтукта жүргөн адамдар да. Анан Украинада жүрүп 1937-38 алар экинчи жолу мындайча айтканда репрессиянын экинчи толкунуна кабылышкан деп айтсак жаңылбайбыз. Ошо СССРдин тарыхында 1937-38 жыл бул чоң каратак деп айтсак болот. Бул улуу террор деп айтканга татыктуу билбейм, анткени биздикилер улуу террор деп кыргызча котордук да, большой террор деп атпайбызбы. Ошол учурда абдан массалык түрдө Кыргызстандын аймагынан деле ошо биздин жанагы Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматовдор 37-жылдары атууга кетип атпайбы? Бул Украинада кыргыздарга дагы ошол улуу террорда айланып өткөн жок деп айтсак болот. Ошол кыргыздар Украинанын жана мен айтып кеткендей Херсондогу 2 айылга жайгашкан. Азыркы алар Виноградово, анан Христовка деген айылдар, мурун Чалбасы, анан Клебодаровка деп аталчу. Ошол айылдарда жашап жүргөн кыргыздар кайрадан репрессияга кабылып, көбүнчө эркектер атылып кеткен 1938-жылы. Бирок үй бүлөлөрүнө ошол 1938-жылы атылып кеткендиги жөнүндө айтылган эмес. Анткени бул мамлекет өзүнүн бир массалык кылып жаткан репрессиясын жашыруу болчу биринчиден. Экинчиден бул өзүлөрү туура эмес кылып жатканын сезишкен. Анткени көптөр
үй бүлөсүндөгүлөр билбей, ошо атабыз кайда же күйөөм кайда деп кайрылгандарга 10 жылга кат алышууга укугу жок бир лагерлерге айдалды деп калп айтышкан. Бирок чындыгында алар 1938-жылы 3-апрелде атууга кеткен. Бул процесс 1960-жылга чейин уланганда үй бүлөсүнө айткан эмес. Мына бизде ушул жеке тарыхтарды чогултканда сакталып калды. Мисалы үчүн Дакен атанын атасы Молтоев Ахмат ата 1938-жылы атууга кетип атат. Бирок Дакен ата 60-жылы Кыргызстанга келип анан кат жазып атат. Менин атам ошо 38-жылы үйдөн алып кетишкен. Ошол боюнча биз тагдыры кандай болду билген жокпуз, эмне болду деп сурап атат. Ошондо 1960-жылы мамлекет мындай жооп берип атат. Сиздин атаңыз ошо 38-жылы эмеге лагерге 10 жылга айдалып, лагерде жүрүп, өзүнүн өлүмү менен жүрөгү ооруп, паралич сердца деген болуп, анан жүрөгү ооруп өлүп калды деп калп айтып атат да. 60-жылы. Билбейм, эми 1920-жылдан 53-54-жылы Сталиндик доордо калп айтса, Сталиндик доордого калп айтуу деп айтсак болот. Бирок 60-жылы уже Сталин өлгөн, уже бир репрессияларды кайра актоо процесси башталган. Ошондо деле мамлекет жашырып атат да, өзүнүн ушу чоң кылмышын жашырып. Бул процесс 1989-жылга чейин уланып, 89-жылы гана чындык айтылганда, 89-жылы гана ошо 37-38-жылы каза болгон деп чындыкты айтышкан. 60-жылдары деле айтканга ынанышкан эмес, коркушкан. Мындай тагдырлар абдан көп. Биз чогулткан тагдырлардын баарында ушул 10 жыл кат алышууга укугу жок, лагерлерге кетти деген бир калп айтуу кездешет да. Советтик доор бизге мектептерди куруп берди, оорукана куруп берди, үйлөрдү куруп берди. Бирок эмнелерди алды дегенде биздин ата бабалар өздөрүнүн жанын, өмүрү менен ушулар келди да, Ушул суроо абдан көп болот да, анткени биз ушул совет дооруна келип репрессия темасын айтсак, же диссиденттердин темасын айтсак эле, силер совет доорун бир каралап атасыңар. Совет доору бизге билим берди, сабатсыздыкты жойду, ГЭС куруп берди, филармония, китепкана, университет куруп берди деп. Бирок чындыгында бул деген биздин ушул өзүбүздүн ресурстардан курулган, өзүбүздүн жана мен жогоруда айтып кеткен ата бабаларыбыздын ушул бекер айлыгы жок, күнү түнү иштегендигинен курулган нерсе да. Бизге бир борбор же метрополит куруп берген жок. Буну биздин өзүбүздүн ата бабалар өзүбүздүн природадан, өзүбүздүн жаратылыштан алган кен байлыктардан курулду. Ошол эле учурда бир салыштырып кароо деген жок да. Бизде ушул китепкана курулуп атса Кыргызстандын аймагынан, Россияда мындай китепканадан 10, 20, 30 курулуп атат. Бизде бир филармония курулуп атса, аларда 10, 20 эсе көп курулуп атат. Анын баарын бир чогуу караш керек да. Анан дагы бир биздин Элери Битикчи деген философ, тарыхчыны жакшы айтып жүргөнү бар. Бул бизде бир природа как пустота деп коет да, жаратылыш бир жоктой сезилет да. Бул курулганга чейин деле кең байлык болгон, суу болгон, бактарак болгон, бул ага чейин деле, курулганга чейин деле бир нерсе болгон да. Ошону бир жок пустота катары кабыл алуу, бул деген колониалдык бир аң сезим деп айтсак болот да, бир маңкурттук аң сезим болуп калды. Негизи эле айтып коет го, эгер өткөндө да сөз болду ушул боюнча, тарыхты эгер билбесек, тарых кайра кайталанат дегенчи. Демек, бүгүнкү күндөгү куугунтуктар да ошол биз өткөндүкү репрессияны билбеген үчүн кайталанып жатабы? Абдан жакшы суроо болду. Ушул деги эле СССР убагындагы репрессиянын темасын алсак, 1920-жылдан ошо 53-жылдарга чейин Кыргызстандын аймагынан 40 миңден ашуун адам куугунтукталган. Бул абдан чоң массалык түрдө цифрада, бирок статистика эч нерсени айтпайт. Биз азыр 40 миң, 50 миң же 2 миллион деп айтып атпайбыз. Мисалы үчүн Кыргызстан СССРде 2 миллиондой кулак куугунтукка кабылган десек, бирок ар биринин өз тагдыры бар да. Ар бир үй бүлөнүн бул жөн эле репрессияланган эмес, бул бир үй бүлөнүн тагдыры болуп кетип атат. Анан Кыргызстандын аймагында ушу 40 миңден ашуун адам куугунтукка кабылганы менен эч ким билбейт деле.
137-138 ушу ата бейит жөнүндө бир аз маалыматыбыз бар, бирок репрессия жөнүндө биз деги эле эч нерсе билбегендей да, деги эле изилденбегендей. Анткени ошол 40 000 адам ким, изилдеп аткан тарыхчылар дагы аз, мамлекет эскерүү күнүн кылбайт, мамлекет тарабынан эч нерсе болбой жатат. Бул абдан начар. Сиз айтып кеткен ошо өтүмүшүбүздү билип, репрессия жаман экенин айтпасак, бул сөзсүз түрдө кайталанат. Муну мисал катары азыркы күндө согушту бир романтизациялоо болуп жатпайбы? Мисалы үчүн согушту бир жакшы көргөзүп, согуш кийимдерин кийип, бир жакшы музыкаларды жана Катюша же бир башка музыкаларды коюп, бир согушка симпатияны жаратып атышат да. Бирок биз андай көргөзгөнүбүз мына азыркы күндө Украина менен Россиянын ортосундагы согушту, ошондойлорду романтизациялоону көрүп алып, анан колдогондор көп да. Мен даже ошо Кыргызстандын аймагынан согушту колдогондордун массасы абдан көп экен, көрүп алып таң калдым. Мунун баары бул мамлекет тарабынан, ошо жарандык коом тарабынан, тарыхчылар тарабынан жетишээрлик эс тутум саясаты жүргүзүлбөй жатканы, согушка болгон сүйүү болбош керек. Согуш эч качан согушта победитель деп коет го, уткан киши болбойт. Эки тараптан утулат. Ар бир адамдын өмүрү бул баалуу деген деңгээлге ушул аң сезимибиз ошого жетпейин, бул репрессия кайталана берет, согуш боло берет. Ошондуктан биз баарыбыз ушул согушка чакырууда ар бир адамдын жөнөкөй болобу, улуу болобу, баардык адамдык өмүр бул улуу экенин, адамдык өмүр бир баардык пропагандадан, саясаттан өйдө турарын мындай пропагандалап, ошол жөнүндө кенен айтышыбыз керек. Изилдөөлөрдү мамлекеттен көз каранды болуп эле жасап атасыздар, жүргүзүп атасыздар, анан мамлекет жыйынтыгын көрүп, сырттан болсо да карап туруп, ай, ушунуңарды бизге бергиле деп, ошол эле билим берүү министрлиги болобу, бизге бергиле, биз адабияттарды басып чыгарып, балдарга, кыздарга, окуучуларга окуталы деген сунуштар кандайдыр бир кайрылуу болду мамлекет тараптан? Мамлекет тараптан бизде эс тутум саясаты жүрбөй жаткандыгынын дагы бир эмеси, бул биз дагы деле кандайдыр бир деңгээлде көз карандыбыз. Бул Россияга болгон көз карандылык деп ачык эле айтсак болот. Биздин мамлекет башчылары коркот. Мисалы үчүн ошо басмачы темасын, репрессия темасын, үркүн темасын ачык айткандан, ошо мамлекеттик деңгээлде иш-чараларды алып баргандан коркобуз. Ошол орус тил официалдуу тил болуп атпайбы Кыргызстанда, дагы кыргыз тилинин маселесин көйгөйлөрүн көтөргөндөн дагы коркобуз биз. Ошол себептен мамлекет бул жаатта унчукпайт деп айтабыз да. Анткени Кыргызстандын аймагында мурун 7-8 ноябрь күндөрү массалык репрессиянын курмандыктарын эскерүү күндөрү болчу. Бирок Кыргызстандын аймагында негедир ал датаны дагы өзгөртүп, бурмалап 7-8 ноябрь бул ата бабаларыбызды жана тарыхты эскерүү күнү деп атап коюшту да. Бул деген эч нерсени түшүндүрбөйт, бул жөн эле тарых күнү деп атпайбы? Бизге эскерүү күнү керек, биз ошол именно мамлекет, бийлик, өкмөт тарабынан куугунтукталган адамдардын өмүрүн эскерип, бул кайталанбашы үчүн акцияларды жүргүзүлгөн күн керек болчу. Бирок ошол күндү да бизде отмена кылып салган да. Мисалы үчүн Казакстанда 31 май ошол репрессиялангандардын эскерүү күнү. Өзбекстанда дагы ошол эле дата бар, анан Кыргызстанда жок. Анан өткөндө Болот Абдрахманов да аябай кайгылуу айтып кетпедиби азыр Ата бейит музейинин абалы жөнүндө? Мисалы үчүн биз өткөндө ошол Казакстандагы Алжир деген лагерь бар. Алжир бул аялдардын лагери болгон. Анан Карлак деген чоң гулагтын бир бөлүмү болчу. Ошол жактарга барып музейлерди кыдырганыбызда абдан таң калдык. Башка деңгээл, бир башка аура, абдан көп көңүл бурулат экен. Анан ошо Өзбекстандагы Ташкенттеги ошо эскерүү репрессиянын массалык именно Сталиндин доорун эскерүү музейине да барып келдик. Ал жакта дагы абдан бир мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп, мамлекет тарабынан иштер жүрүп жатканы көрүнүп турат да. Ошо музейдин сыртынан, ичинен ошо ар бир музей кызматкерлеринин ошо экскурсия өткөнүнөн эле байкалып калды. Бизде андай жок. Бизде ошол кичинекей Ата бейитке дагы жетишерлик внимание кыла албай жатабыз да.